Андан баштасак, биринчи сурообуз эмне себептен Орто Азия элинин мазхабы Ханафи, акыйдасы Матуриди болуп калган? Биз эмне үчүн ушул жолду кармашыбыз керек деген биринчи суроо экен. Эмне себептен биз Орто Азия Ханафи мазхабын карманып калдык? Эми бунун тарыхы 120 хижраттын 127 жылына барып такалат да. Биздин ошо Орто Азиядан Абу Хафс аль-Кабир, Ахмад бин Хафс аль-Кабир ушундай чоң алым Куфага барып, ал жакта Мухаммад бин Хасан аш-Шейбани рахматуллахи алейхи Абу Ханифанын экинчи эң күчтүү шакиртинен илим алып, анан кийин келип ошол Ханафи мазхабын Орто Азияда таркаткан. Ал Мавара Нахр, мына ушул деңиздин аркы бети деп биздин дүйнө аалымдары тааныган жак. Мына ошо Бухара, Самарканд, Фаргана, мына ушул чөлкөмдөрдүн бардыгы башкача айтканда Орто Азия. Мына ошондон улам бизге Ханафи мазхабы таркалган. Абу Хафс аль-Кабир өтө чоң аалым болуп, ал Мухаммад бин Хасан аш-Шейбанинин астында илим алган. Ал Анас ибн Малик бин Анасты көргөн, Ата ибн Аби Рабахты көргөн, жана көптөгөн чоң аалымдардан көрүп илим алып келип, ошо Ханафи мазхабын Орто Азияда таркаткан. Эми кайсыл жерде илим таркаган болсо, анан ошол жерде ошол мазхабты карманып, ошо менен белгилүү болуп калган. Андан дагы Ханафи мазхабы мындай таң калыштуу суроодо Ханафи эмне себептен? Ханафи мазхабка дүйнө жүзүндө бардык адамдар ушул Ханафи мазхабын кармаганга кызыктар болгон. Себеби Имам аль-Азам, эң улуу имам деп аталынган имам Абу Ханифанын мазхабы бүтүндөй заманга жана бүтүндөй убакытка жооп берген улуу мазхаб болгон. Эми учкай айта кетсек, Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин мазхабы Абу Ханифанын пикириби десе, көпчүлүк адамдар мына ушундай түшүнүктө азыркы мезгилде. Бул Абу Ханифанын пикири, Абу Ханифанын ою, чындыгында ал андай эмес. Чындыгында бул ошол Куфа медресеси, буну негиздөөчүсү же болбосо башында бул улуу сахаба Абдуллах ибн Масуд турат. Жана Али радиаллаху анху, жана Куфага келген 1500 сахаба. Мына ошол Куфада пайгамбарыбыздын илими төгүлбөй чачылбастан Куфага келип, Хулафа ар-Рашидин, адил халифтердин мезгилинде келип, мына ушул Куфада ушундай илим таркалынган. Мына ошол пайгамбарыбыздан келген илимди Абу Ханифа рахматуллахи алейхи тартиптеп, эрежеге салып, негиздеп, кайда эрежелерге салып, анан ошондон кийин анын тутунган жолун кармагандар Абу Ханифанын мазхабы деп аталынып калды. Чындыгында бул пайгамбарыбыздын жолу. Акыйкатта эч күмөнсүз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жолу. Ошого имам Абдуллах ибн Мубарак рахматуллахи алейхинин айткан сөзү бар. Силер Абу Ханифанын ою, Абу Ханифанын пикири деп айтпагыла. Балки бул имам Абу Ханифанын сөзү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинин мааниси, хадисинин түшүндүрмөсү. Силер пайгамбар Абу Ханифанын сөзү деп айтпагыла, балки бул хадистин тафсири деп айткыла деген Абдуллах ибн Масуд, Абдуллах ибн Мубарак эң чоң мухаддис аалымдардан. Мына ошондон улам ошол улуу илим ошол байланып келип, ошол Орто Азияга бизге жетип келди. Эмне себептен Матуриди болуп калдык дейт. Эми ушундай сөздөрдү угуп калабыз да. Эмне себептен силер фикта Абу Ханифаны ээрчийсиңер дагы, ал эми акыйдага келгенде Матуриди ээрчийсиңер дейт. Негизинен бул истилахаттар, бул колдонмо сөздөр жөн гана адамдарга түшүнүктүү болушу үчүн эле айтылган сөз. Болбосо биздин фигыбыз деле, акыйдабыз деле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын акыйдасы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жолу. Болгону Абу Ханифа рахматуллахи алейхи ошол Куфада Ибрахим Нахай, андан кийин Хаммад ибн Аби Сулайман жолун улантып келип, Хаммад ибн Аби Сулаймандын илимин улантып, анан ошол мезгилде бул илимди эрежеге салгандыгы үчүн Абу Ханифанын мазхабы деп аталынып калды. Болбосо бул Абдулла ибн Масуддун жолу. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген дини. Ошого биз айтабыз, Ханафи мазхаб бул
İslam bul Hanefi mazhab. Ал эми 4 mazhabdагы талаш тартыштар, biz az gana талаш тартыштар. Biz ошол талаш тартыштарда эмне дейбиz? Мазхабуна сахихун яхтамилул хата ва мазхабу мухалифуна хатаун яхтамилус саваб. Биздин ошол аз гана немедеги 4 mazhabдын ортосундагы талаштарда биздики туура. Себеби имам Азам Абу Ханифанын иштихады менен биз ошону туура деп көргөнбүз. Ал эми башка mazhabдагылар ката, ошон үчүн биз алардын жолун эстебейбиз. Бирок биздин каршыбызда Шафии же Маликилерге туура болуп калуусу мүмкүн. Себеби бул иштихади маселе, бирок ката болуп калса да мүмкүн. Ошого биз Абу Ханифанын аркасынан ээрчиген адамдар мына ушул нерсени туура, ислам ушул деп ээрчип баратабыз. Калганын иншалла Аллах Тааланын астында бардыгын ошол аалымдар чечип берет. Эмне себептен имам Матуриди? Имам Матуриди бул 333 хижратта бул дүйнөдөн өткөн аалым. Ошол Абу Ханифанын акыйдасын бизге негиздеп, тартиптеп, көбүрөөк китеп жазып, ошол мезгилдеги бидатчыларга, мужассимдерге, муътазилаларга, жахмияларга жооп берип, анан ошондон улам ошо менен белгилүү болуп калды. Эмне себептен биз азыр кыраатта Хафс ан Асим Хафс кырааты менен окуйбуз деп айтабыз. Ал Хафс бул кыраат Хафстын кырааты эмес, ал пайгамбарыбыздын кырааты. Болгону Хафс ан Асим ошол пайгамбарыбыздын кыраатын иретке салгандыгы үчүн эле Хафстын кырааты деп аталып калды. Болбосо бул Матуридидин жолу пайгамбарыбыздын жолу. Башкача айтканда Абу Ханифанын алып келген акыйдасы, алып келген фиги. Ошону кеңирээк элдерге таркаткандыгы үчүн, ошону эрежеге салгандыгы үчүн, ошол мезгилде адамдар ошол ким менен ким талашты, бул паланча менен түкүнчө талашты, ким Матуриди, биз Матуридидин жолундабыз деп отуруп, ошол имам Матуридидин жолу белгилүү болуп калды. Негизи имам Матуридин мезгилинде деле имам Матуриди өлгөндөн кийин ана Матуридидин жолу деп белгиленип, буну имам Насафи рахматуллахи алейхи ошол эң көбүнчө имам Матуридидин сөзүн дифа кылып айтат. Андан мурда бардыгы эле ошо Абу Ханифанын акыйдасында эле келишкен. Абу Ханифанын акыйдасыбыз же болбосо акыйдатыл Ханафия деп эле келген. Ханафилердин акыйдасы деп. Анан кийинчерээк тартиптелгенден кийин анан Матуриди деп аталып калды. Ошого эгерде биз мындай бир неме менен айта турган болсокчу, мындай илим менен сүйлөй турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын фиги дагы, акыйдасы дагы бизге толук бойдон жетип келген. Аны бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында калбастан жүргөн Абдуллах ибн Мас'уд, 6-чы болуп исламды кабыл алган Абдуллах ибн Мас'уд пайгамбарыбыздан динин бардыгын үйрөнүп, Куфага келип, ошол Куфа элине таркаткан. Абдуллах ибн Мас'удтан ошол Куфадагы табииндер Асвад, Алкама, Ибрахим Нахаи, Хамад ибн Аби Сулайман деген чоң табииндер ошондон илим алган. Ошол пайгамбарыбыздын илимин төкпөстөн чачпастан Алкама, Абдуллах ибн Мас'уд өзүнүн шакирттерине үйрөткөн. Ошого Абдуллах ибн Мас'удтун айткан сөзү бар. Мен эмнени билген болсом Алкамага үйрөттүм, Алкамадан сурап алгыла деп. Алкама Ибрахим Нахаиге үйрөттү төкпөстөн чачпастан. Ибрахим Нахаидан Хамад ибн Аби Сулайман илим алса, Хамад ибн Аби Сулаймандан имам Абу Ханифа рахматуллах илим алды. Эми Абу Ханифадан эки эң чоң шакирти Мухаммад бин Хасан Шейбани менен Абу Юсуф ал-Ансари менен Мухаммад бин Хасан Шейбани алган болсо, эми ушул жерден багы чынжырчаны мынтип айтсак болот да. Эми Абу Юсуф ал-Ансари же болбосо Мухаммад бин Хасан Шейбаниден эки адамдан ушул акыйда чынжырчасы келген. Фик акыйда чынжырчасы. Абу Юсуф ал-Ансариден Абу Сулейман Жузажани ошол ижаза алып окуган болсо, Мухаммад бин Хасан Шейбани Мухаммад бин Хасан Шейбаниден Мухаммад бин Муқатил ар-Рази деген илим алган. Эми Мухаммад бин Муқатил Разиден түздөн түз Абу Мансур ал-Матуриди илим алган болсо, Абу Сулейман ал-Жузажаниден 3 адам ошол илимди алган. Ал Абу Бакр ал-Жузажани, андан кийин Абу Наср al-Iyadi, Nusayr bin Yahya, buna 3 adam ilim alsa, andan İmam Abu Mansur al-Maturidi ilim algan. Demek bizge jetip kelgen İslam paygambarımыздın murası
tөгülböy, çaşılbastan, çın jırça menen İmam Maturidi'ye jetip kelip atat. İmam Maturidi özünün oyuna bir nerseni aytkan jok. Oşol paygambarыбыздын akıydasın, paygambarыбыздын jolun tartipte bizge jetkizip berdi. Buna bizdin çınjırçabız. Bul çınjırça akıydada dagı, fiqhta dagı paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'e barıp da kalınat. Bul joldu hiç kim jokko çygara albayt. Demek emne sebepten biz Orta Asya'da Abu Hanife mazhabın garma Maturidi'nin jolun garmanıp kaldık degenin şul özü. Bolboso Abu Hanifa'nı dele aytpay ele, İmam Maturidi'ni dele aytpay ele men paygambardın jolundamın deseniz hiç adaşmayız. Bolgon adamlarga түшүнүктүү болушу үчүн бизде 4 мазхаб бар, 4 медресе бар исламды чагылдырган. Ошол 4 мазхабтын бирөөсү имам Азам Абу Ханифанын Ханафи мазхабы деп, ал эми акыйдада бидатчылардан, адашкандардан айырмалоо үчүн Матуриди жолу деп айтып калдык. Болсо Абу Ханифанын акыйдасы десек дагы эч жаңылышпайбыз.